мектептин директорлорунун негизги максаты, негизги миссиясы, негизги милдети ошол билим берүү гана. Алар ошол математика, география, кыргыз тили, орус тили сабагын гана бериш керек. Ал кыздар жолугун салынабы, салынбайбы, кызыл жол салынабы, ак жол салынабы, гүлдү салынабы, намаз окуйбы, арабиян турайбы, кимде турайт алардын өздөрүнүн иши. Алар мектептин директорлору динден эч кандай кабары жок. Алар бул маселеге кыздардын өзүнүн окуучу кыз болобу, чоң адам болобу айырмасы жок. Алар дин тутуу эркиндигине ээ, алар өзүнүн ой пикирин билдирүүгө, өзүнүн ой көз карашына ээ болууга акысы бар. Алардын укуктарын төөлеген бул мектептин директорлору бар сапатсыздар. Мен алардын мойнуна коюп берем. Алар жөнөкөй эле мамлекет кызматкер, алар бир эле мезгилде ошол эле мезгилде педагог. Алар педагогикалык этиканы билбейт. Билсе дагы ал кызыктырбайт. Аларга конституция менен алар эч чапагы жок. Аларга конституция коргоп жатса, билим берүү мыйзамы коргоп жатса, жанагы мыйзамдардын баары жоолукту коргоп жатса, динине карабай мектепке келсин деп жатса, алар конституция менен эч кандай чатагы жок да. Негизи билим берүү мыйзамынын 29 статьясында жазылган, ошол мугалимдер бир окуучуларга диний тутумуна, көз карашына, улутуна, башка бир жактарына байланыштуу эч кандай бир кысым жасабаш керек, эч кандай бир сөз сүйлөбөш керек, динине байланыштуу болуп айырмасы жок. Ошондой эле билим берүү мыйзамынын 3-беренесинде жазылган, ар ким өзүнүн дин тутумуна карабастан билим алууга укуктуу деп жазылган. Бирдиктүү форма жөнүндө сүйлөй турган болсок, бирдиктүү форма бул милдеттүү эмес. Бирдиктүү форманы мамлекет бизге сунуштайт. Өкмөттүн токтоо менен бекитилген, Темир Сариев кол койгон ага. Ал бирдиктүү форманы болгону сунуш кылат. Ушундай кийсеңер жакшы деп, аны кийбесе ал эч кандай кылмыш эмес. Бирдиктүү форманы кийбей койгон үчүн, же жарым жартылай кийген үчүн, толук кийбеген үчүн, же болбосо бирдиктүү форма сакталбаган үчүн ал эч кандай чара жок, ага жаза жок. Ал үчүн 3 коюп, 2 коюп мектепке киргизбей койгон эч кимдин акысы жок. Бирдиктүү форманы болгону сылык түрдө сунуштайт. Бирөө кий албаса же кийгиси келбесе, аны мажбурлаган эч кимдин акысы жок. Бирдиктүү форманы бул эми баары бирдей болсун, кедей менен байдын айырмасы кичине мындай бирдей болсун деген максатта эле кылынган. Ал бирдиктүү форманы бетке тутумай алып шылтоо кылып туруп, башка бирлөрдүн жолуктун честирген эч кимдин акысы жок. Ошо бирдиктүү форманы кийип туруп, ошонун үстүнөн жолукту же форманын ичине кийгизип, же болбосо форманын сыртына салынып алып акысы бар ар бир окуучу. Ар бир окуучубуз кайрыла алат биздин WhatsApp номерге. Биз ушул күнгө чейин бизге бир нече мектептерден кайрылды, Билал жакшы билет. Биз мектептин директорлору менен сүйлөшкөн учурда көпчүлүгү туура түшүнүп, буну туурабы алгыла, эжик окуучу кыздардан кечирим сурап, мындан кийин жолуккончо эч кандай сөз көтөрбөйбүз деп убада берген өтө акылдуу директорлор бар экен. Биз ага өтө сүйүндүк жана таң калдык. Кээ бир гана директорлор кайсарланып жатышат, алардын үстүнөн жакын күндөрдө арыз кетет тийиштүү жактарга. Текшерүүчүлөр келген учурда мен ойлойм алар эми мындан кийин бул жолук маселесин көтөрүштөн коркот деп ойлойм. Алхамдулиллах, байланыш үзүлбөй атат Билал. Ооба, анан мен бир айта албай калган кандайдыр суроолор болсо айтып койсоңор, мен ошо үзүлүп калабы деп тез сүйлөгөн аракет кылтам да. Алай мындай маселе болуп жатат да. Бул жерде азыр бизге бирки директорлор менен сүйлөшүп калганда, биздин мамлекет светский мамлекет, диниң менен ишим жок, же болбосо диниң менен чатагым жок дегендей сөздөр айтылып жатат. Биздин мамлекет светский деп. Бизге биркилер менен байланышка чыкканда. Светтик боюнча мен түшүндүрмө берип кетейин, юрист катары. Бул эми жанагы 2013-жылы кабыл алынган конституцияда светтик деген түшүнүк кирип калган. Ошол светтик деген сөзгө ошонун себебинен көптөгөн мусулмандарга бир кысым болуп келет. Кысым болгон себеби ал светтик деген сөз деле эмес, негизи ошол жанагы мектептин директорлорунун бир мындай адепсиз, сабатсыз, анан балким караңгылыгынан эле болуп жатат. Светтик деген сөз өзү негизи бул мамлекеттик бийликке, мамлекеттик башкарууга дин аралашпайт деген сөз да. Мисалы бир алдын барып туруп, Кыргызстан мынтип жашаш керек же мындай мыйзам чыгып кызматкерлер аралашпайт. Бул бир жагы. Экинчиден, светтик деген сөз мисалы ошондо мындайча мисалы сен эмне динди тутунбай атасың, ушул динди кармашың керек деп эч ким мажбурлай албайт дегенди билдирет. Мисалы бирөө ошондо мындай түшүнсө деле болобу. Мисалы үчүн бирөө шарият боюнча зына кылып турган болсо, аны
мисалы үчүн бирөө зына кылып койсо, шарият боюнча аны ташбаранга алыш керек да. Ал эми мыйзам боюнча аны кандай да бир чара көрүш керек. Ошондо аны должен ташбаранга ала албайт да, түшүндүңбү? Шарияттын закону менен, шарияттын мыйзамы менен. Светтик деген ушундайча түшүнсө деле болот да, дин аралаша албайт. Ооба, неме азыр байланыш үзүлүп кетти да, сүйлөмөң толук угулбай калды. Мен азыр ушул мектеп формасына байланыштуу дин тутумуна байланыштуу жагын гана айтайын азырынча. Светтик деген сөз бирөө динди тутпаса, бирөө динди кармабай жүргөн болсо, ага сен ушул динди кармашың керек деп эч ким мажбурлай албайт. Ошол эле мезгилде бирөө мисалы бир динди карманып келип атса, динди жолук салынып, сакал коюп келип атса, сен ушул диниңди таштагын, сен бул диниңди кармабагын, мектептин ичинде жолуң чечкин, сакалың алгын деп айткан акысы жок. Светтик деген ушуну билдирет да. Бирөөгө дин таңууланбайт, анан бирөө динди карманып келсе, ал диниңен баш тарт деп ага мажбурланбайт дегенди гана билдирет. Буну мектептин директорлору албетте билбейт, билгиси да келбейт. Аларга бул нерсе кызык эмес, аларга ошо өздөрүнүн жеке кар, кыска ой, көз карашы гана аларга маанилүү. Алардын өздөрүнүн түшүнүктөрүнө гана туура келбеген үчүн алардын бир көз карашына бул жоолук маселеси бир чоочун көрүнүп жаткан үчүн гана каршы болуп жатат. Бул алардын компетенттүү эместигин, алардын мыйзамды билбестигин, мыйзамды сыйлабастыгын, адамдардын конституциялык тарабынан кепилденген укук эркиндиктерин сыйлабастыгын гана билдирет. Ошондой эле адамгерчиликтен дагы алар алыс кеткендигин билдирет. Жөн ушул азыр жабыркаган кыздарыбыздын келечегиге кандайдыр бир зыян жетүүсү мүмкүнбү? Балким коркуп калып, балким дайым бир нерседен коркуп жашап. жок, иншалла мектептин директорлору алар мектептин ичинде гана кыйын болушат. Алар мектептен сыртка чыкканда алар жөнөкөй эле бир жаран, алар деле көз каранды, алар деле бир алсыз жактары көп, алар мамлекет кызматкер, алардын милдеттери көп, укуктарына караган милдеттери көп. Ошентсе да алар мектепте бир хан болуп алышпыр да. Өзүнчө бир фараон болуп алышпыр. Өзүнчө тартиптер, сумкалары тинтейт, сумкалар тинтишип, анан чөнтөк телефондорду алып коюшат экен, анан штраф айыппул салат экен, чөнтөк телефонду кармап алса. Анан өтө эле ар кандай бир болбогон бир сөздөр айтат экен. Негизи эч кандай кесепеттер болбойт. Мектептин директорлору арызданган, укугун коргошту билген адамдардан коркот. Ал кыз 12 жаштагы кыз болсо деле, 10 жаштагы кыз болсо деле, 14 жаштагы кыз болсо деле укугун коргошту билсе, ошолордон көбүрөөк коркот. Ошолорго каршы болуштан да коркот да. Анан юристтерден жаман коркушат, прокурорлордон өтө эле коркушат, укук коргоочулардан, акыйкатчылардан коркушат. Алар ушу мектептин ичинен ушу маселе чыкпаса, эч жака арызданбаса деп тилешет да. Мен өзүм эле ушул жерде өзүм билгенимди кыла берсем, кыздар мен айткандай кылып жашаса, мен өзүм дин менен жашагым келбейт, кыздар да дин менен жашабаса деген эле ошол өздөрүнүн көз карашын таңуулаштыгына кылышат. Негизи алардан коркпаш керек. Эгер алар үстүнөн арыздангандан кийин жолукка уруксат бергени менен эртең бир кандайдыр бир сен арыздандың эле, мен сени сабактарга сурабайм, конкурстарга катыштырбайм, олимпиадаларга катыштырбайм, мен сени тигип берем, мынтип берем деп кысым жасаса, кийин дагы ар бир сөз үчүн, ар бир кысым үчүн арыздана бериш керек. Директорго айтыш керек, ата-энеге айтыш керек, укук коргоочуларга айтыш керек. Мен WhatsApp'ыма жазгыла, бүгүн жолук боюнча жаздыкпы, эртең жолукка уруксат берди, бүрсү күнү бир сөз айтпы, сен мындаки сени көрөсүң менен деди, ошо сен көрөсүң деген сөз үчүн жазгыла. Бүрсү күнү дагы бир жерде бир сөз сүйлөдү, ошо сөздү жазгыла. Анан дагы окуучу кыздарга, ата-энелерге мен сунуш кылат элем, телефонуңарды бербегиле, телефонуңарды мектепке алып кирген акыңар бар, телефонуңарды ким алып койсо, чөнтүк сумкаңарды ким тинтисе, ал боюнча да мага жазгыла, ошол адамдар жоопко тартылат. Телефонду, диктофонду колдонгула, видеого тарткыла ошондой сабаттуу директор. Телефонуңарды жылып койгону, телефонуңа тартпай деп айткан акысы жок. Алар мамлекет кызматкер, алардын үйүндө эмессиңер. Эч кандай коркпош керек. Мамлекет кызматкер, алар педагог. Алардын милдеттери көп. Алардын үстүнөн бир аз жазсаң эле, түшүнүк каттар жазып эле ошону жүдөп кетет аларчы. Берде мектеп окуучуларынын укуктары бузулуп атат. Берде алардын мектеп директорлорунун эч кандай бир жеке жашоосуна биз аралашкан жокпуз да. Агайынан мисал үчүн кээ окуучуларга Кыргызстанда бардык мектептерде бирдей укук каралат эмеспи? Ал эми кээ мугалимдер же болбосо директорлор мындайча айтканы туурабы? Биздин мектепте деп туруп, атайын биздин мектепте деп, анан
жолукта тыюу салынган. Барып башка мектепке барып окуу дегени ушул нерсе кандайча башка мектепке уруксаттаган бизде уруксат эмес дегени бул